23 февраль Москва шаарында мекенди коргоо күнүнүн урматына Кыргыз Маданий борбору тарабынан 2015 жылдан бери өткөрүлүп келчү кезектеги Сармерден болуп өттү. Бул жолку Сармерденде Кара суунун таланттуу жигиттери жана ноокаттын өнөрлүү сулуулары таймашты. Сармерденге келген элдин көөнүн жылытып, жигиттер да кыздар да эң мыкты даярдыкта экенин көрсөтүшүп, кыргыздын мукамырларын ырдашып, табышмак, жаңылмач, макал-акап айтышып, кыргыздын көөнөрбөс маданиятынын туу чокусун көрсөтүштү. Оюндун жүрүшүндө ноокаттын кыздары жигиттерди мекенди коргоо күнү менен куттукташып, баштарына ак калпак кийгизип, колдоруна камчы карматып, майрамдык мыкты белек арнап өтүштү. Кара суунун жигиттери да айымдарга жооп кылып, өздөрүнүн белектерин беришти. Сармерденге барган ар бир мекендеш жан дүйнөсүнө азык алышып, мел сергитие салып, чер жазып кайтышты. Сармердендин эрке баласы Аскат Турдашев, шайыр жеңеси Айгерим Токтобаевалар салттуу өнөрдөн көркүн атышып, бири жигиттерди, экинчиси айымдарды алга сүрөшүп, бүйүр кызыткан таймаш куруп беришти. Элчиликтен, миграция кызматынан жана диаспорадан келген өкүлдөр Кара суу коому менен Ноокат коомунун төрагатуу айымдары сөз сүйлөшүп, жигиттерге да кыздарга да алкышын айтышып, Сармердендин уюштуруучусу Москва шаарындагы Кыргыз Маданий борборунун жетекчиси Гүлшайыр Мурзабаевага ыраазычылык билдиришти. Учкун Бек каналы, Москва шаары.